берилет. Анан айтып кой дейт да ошо. Жаңы Кудай экениңди айтып кой. Эски Кудай банкрот, тозок ал дейт. Мына кыйкырып атпайбы, мен Кудаймын деп атат, биз момундай болду. Жооп катарта албайбыз. Жок, катталбаган диний уюм ишин алып албайт деп атпайбызбы мына азыр? Катталган жок да булар. Урматтуу Улукбек Зулпукарович, теңирчилер бүгүнкү күндө диний уюм катары каттоодон өткөн эмес. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Анан айтып кой дейт да ошо. Жаңы Кудай экениңди айтып кой. Эски Кудай банкрот, тозок ал дейт. Аны ойлонуп. Чын эле мына Кудай дей берип ушул могу тозок жашоого ошол эски Кудайыбыз алып келди да. Карама каршылык, мына азап, арыстан аяндан куткарып атпайбы? Демек, мына мен эгер бир чоң жан кийбесем мынча сөздү сүйлөбөйт элем да. Мынча энергиям иштебейт эле да. Демек ошол Кудай деле мүмкүн керек болгондо бул дүйнөгө келип бир адамды кийип алгандыр. Кудай бул кут ай. Ал бир корпус эмес, бул энергия мындайча айтканда. Анан ушу айтып кой дейт да. Болбосо сени адам издеп таппай көпкө чарпылып калат деп. Мына мен кел, ошо көк же болбосо мынтип берилет. Көктөгү Кудайды тааныганың дейт, аны тааныганың. Көктөн буйрулган эле адамды тапканың. Арыстан алайды тап дейт. Анын каалоосун сага айтып берет же энергиясын берет. Мыйзам боюнча мындай түз суроо жок менде. Мына айтсаңыздар азыр. Могул ушул катталбай, сиздерден каттоодон өтпөй иш алып жүргөн диний уюмдар барбы? Каттоодон өтпөй иш алып барган диний уюмдар жок. Эгер алар ошондой иш алып барса, мыйзам түрүндө чара көрүлөт. Кандай чара көрүлөт мыйзам түрүндө? Мисалы, каттоодон өтпөгөн 20 уюм бүгүнкү күндө тыюу салынган сот тарабынан экстремисттик деп. Аларга атайын ошол күч органдары мыйзам деңгээлде чара көрүлөт. Ал эми иш аракеттери мыйзамсыз болуп калса, мисалы саентологдор, бул граждандык кодекс боюнча аларга штраф салынат, сотко өткөрүлүп. Азыр сиз тактап коелу, суроого жооп бердиңиз. Мына теңирчилер кайрылган жок деп айттыңызбы сиз? Теңирчилер буга чейин кайрылган. Кайрылып, анан билесиз 2016 жылы соттун чечими менен буларды кайрадан ошол комплекстүү анализ жүргүзүп, кайрадан ишин карагыла деген. Биз комплекстүү анализ жүргүзгөнүбүздө ошол анализ негизинде каттоого мүмкүн эмес деп маалымат келген. Бүгүнкү күндө кайрадан документтерин бизге тапшырылат. Анда эмне үчүн алар мына кыйкырып мен Кудаймын деп, теңирчимин деп жүрөт? Кандай жазага тартылды аланда? Ким буга жооп берет? Укук органдарынан анда. Улукбек Зулпукарович, теңирчилердин үгүтү, айткан сөздөрү экстремизм багытында же болбосо улуттар аралык кастыкты козготуу багытында эме келбейт. Экспертиза чечими жок боюнча. Жооп катарта албайбыз. Жок, катталбаган диний уюм ишин алып албайт деп атпайбызбы мына азыр? Катталган жок да булар. Ошо диний уюмдун иш аракети жана үгүттөрү мыйзамга каршы келиш керек да. Экстремизмге багытында, анан улуттар аралык кастыкты козгоо боюнча. Демек байкалбайт. Жанагындай экстремизм эмес, улуттар аралык кастык жок деп катталбай эле жүрө берсе болот экен анда. Катталбай эле уюшуп алып, мына биз ушундай уюмбуз деп. Ошондойбу? Сиздин сөзүңүз боюнча. Жок, мен каттоо боюнча аны айта албайм. Бизге анда ким айтат муну? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, теңирчилер бүгүнкү күндө диний уюм катары каттоодон өткөн эмес. Булар диний уюм болуп эсептелбейт. Алар ким болуп эсептелет анда айткылачы? Мына кыйкырып атпайбы? Мен Кудаймын деп атат, биз момундай болду. Азыр эле сөзүңүздөр бири-бирине каршы чыгып атпайбы? Эгерде булар бир динден башка динге үгүттөп атса, анан ушундайбыз деп атса, бул кандай? Бул бир чара көрүлүш керекпи? Же анда булар мыйзам бузбаса жүрө бериш керекпи? Ал жеке ошол Кудаймын деп кыйкырып аткан адамдын өзүнө карата, анын айткан сөздөрүнө жараша бүгүнкү күндө экспертизага материалдар жөнөтүлгөн. Ошонун жыйынтыгында атайын бир чаралар көрүлөт.
Эми биз мындай тарыхка да көз салышыбыз керек да. Негизи кыргыздар илгери отко, теңирге сыйынып келген. Муну ислам дини келгичеңди. Мына азыр ислам дини бар. Бирок буларды деле ушул тактап коюш керек да. Бул кайсы мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат. Ушул жерде мына укук коргоо органдары менен сенин ортоңордо так неме жок. Кайсыл учурда алар жооп бериш керек деген. Мыйзамга өзгөртүү керек болсо алып келгиле. Мурда билесиз, 299 эле азыр 315 болуп калды РП боюнча. Ал жерде расалык, анан улут аралык диний мүнөздөгү чакырыктарга атайын кылмыш иши козголот деп турат, ошол боюнча алып барылат. Мына диний мүнөздөгү деген болгондуктан анда биздин укук коргоо органдары муну билбейт экен анда мыйзамды. Диний чакырыктар болуп атпайбы? Улукбек Жулпугович, муларга чара көрүлөт, экспертизанын жыйынтыгы негизинде да акыркы могу чыккан ошо үгүттөрүн айтып атасыз, экспертизага берилген жыйынтыгы чыга элек. Ошонун негизинде гана жоопко тартылат да. Экспертизаны кайсы убакта бересиздер, ким берет, ушуну тактап койсоңуздар. Себеби 1 жылдан бери кыйкырып жүрөт, эч ким эчтеке дебей атат. Булар арызданып атышат, бизди каттабай атышат, биз каттоого кайрылдык деп атышат. Кайрылгандары башка, ал эми тиги чакырып аткан адам ал башка да. Урматтуу биздин укук коргоо органдарынын мына жетекчилери, ушул маселеге мындай терең көңүл бурсаңыздар. 10 секунд. Себеби биз только ошол улут аралык кастык, терроризм деп отуруп, чакырыктарга Кыргызстан толуп кетиши мүмкүн ар кандай уюмдар кирип алышы мүмкүн. Биз жөн эле жүрөбүз дейт, жакшынакай жүрөбүз деп коет, бүттү. Ошондуктан буга өзгөртүп алып келиңиздер.